айтып атпайбы, сен кыйын болсоң клубка чакырып койбойт, клубка чакырып 100 грамм куюп берип коебуз. Биз ушундай коомбуз. Аягы келип мен айтсам, мен жаман. Мен Мирбек мага мамилеси аябай жакшы. Мен буга чейин айткандай эле, мен бүгүнкү Кыргызстанда Мирбектен ашкан талант жок, Мирбектен ашкан ырчы жок деп эсептейм. Мирбектен ашкан гениалдуу алтын бала жок деп эсептейм. Кыргыздын даңкын дагы ташыткан, даңкын дагы чыгарган. Бирок ошол эле учурда улам жанагынтип эфирге жанагындай учурларын чыгарып келет. Бул 1 эмес, 2 эмес, 3 эмес, 4 эмес. Бул акыркы видеолору мен билгенден эле бир 8-9 видео мен билгенден. Эмне тегерегиндеги жакындары Мирбек дич мас бол эфирге чыктып атат деп ойлойсуздар. Албетте анткени жок. Жакындары ай кой ичпей эле койчу, эфирге чыкпай эле койчу, ушуну ичсин дагы акырын ичси деп айтпайт десеңер, албетте айтат. Мирбекке менден жакын, менден абройлуу болгондор айтпайт десеңер, албетте айтат. Ошол айткандарынын баары ишке ашпагандыктан анан ушундай болуп келет да. Мага Мирбектин мамилеси буга чейин абдан жакшы болчу. Мен дагы ага мамилем абдан жылуу, абдан жакшы. А сиздер айтып атпайсыздарбы, ошо хайп кылбай эле өзүнө айтканда маселе жок экенин, чечилбейт экенин, ишке ашпайт экенин билдим. Атайын намысына тиейин деп айттым. Атайын элге чыгара жеткирейин деп айттым. Ушул илим акмак мени аракеч деп шекшеп атат, мен аракеч эмесмин деп жандансын деп айттым. Бул акмак илим калпайтат, мен андай эмесмин деп андай эместигин көрсөтүп баатыр болсун деш үчүн айттым. Атайын ошол талуу жерине тиейин. Мен акмак болоюн. Бирок Кыргыздын байлыгы аман эсен калсын. Жакындарын жыргатсын, жакындарына менин апам жарык дүйнө болгондой, Мирбек дагы жаркыраган жарык дүйнө болуп жүрө берсин деш үчүн Мирбектин мага болгон жакшы мамилесин мен курмандыкка садака чалдым. Мирбек мени жаман көрүп, жек көрүп жүрө берсин. Бирок эгерде ушул жардам бере турган болсо, анда мен мындан жаман нерсеге дагы айтканга, мындан жаман сөздү да айтканга даяр элемин.